Казакстандык белгилүү продюсер Баян Максат кызы бүгүн менин гардеробумда эң кымбат орунду ээлей турган кийимди мага жеткиришти. Муну мен өмүр бою сактаймын. Бул Меруерт Өтөкешованын чыныгы камзолу. Биз жакшы көргөн 50 жылдык тарыхы бар кыз жээк тасмасындагы камзол. Баары кол менен жасалгаланган. Бул мага буйрду. Мен Меруерт Өтөкешова менен бир кийим өлчөмдө экенибизге бактылуумун деп тасмасын жеке баракчасына жүктөгөн. Бул тасмага интернет колдонуучулар түрдүү пикир калтырып кызуу талкууга жем таштаган. Музейде сактала турган буюм кандайча олигархтын аялынын колуна өтүп кетти. Акчасы болсо эле каалаганын кыла берсе болобу? Акчага баары сатылды. Баян өзүң музей ачып коюп ал, башкалар баркына жетпейт. Баяндын кийгени көчүрмө экени көрүнүп турат. Бул кийимдер музейде деп ойлосом шортик кийген катында турбайбы? Бул камзолду Баян көрсөтпөсө эч ким эстебейт дагы болчу. Маданият министрлиги каякта карап отурат. Казак фильм эмнеге музейине сактабайт? Баян бул камзолду алып чыкпаса эч кимдин түшүнө дагы кирбейт эле го деген түрдүү пикирлер жазылып, бул маалымат желиде абдан тараган. Эртеси күнү Казакстандын Маданият жана акпарат министрлиги камзолдун Баян Максат кызынын колуна кандай түшкөнү боюнча текшерүү башталганы тууралуу билдирген. Ошол күнү Баян Максат кызы дагы өз баракчасына тасма жүктөп анда 50 жылдан бери эмесиңерге келдиңерби? Бул камзол музейде турбаганы демек эч кимге керек болбогон. Бул камзол 30 жыл илгери Таштандыга кете турган жерден бир аял алып калып үйүндө сактаган. Эми ал ишеничтүү адамдын колунда болсун деп мага берди. Жылына 300 адам кирген музейге эмес, мага ишенип берди. Мен эртең бул камзолдон 600 даана тиктирип жайылтам деп жооп берген. Көчүрмөбү же түп нускабы? Бул суроого жоопту кыз жээктин образын жараткан Меруерт Өтөкешова берген маектен билебиз. Актриса маекте Баян Максат кызы кийип турган камзол түп нуска экенин айткан. Ал өзү кийген костюмдар өз колунда болбогонун, тасмадагы костюмдар түрдүү адамдардын колуна өтүп кеткенин кошумчалаган. Костюмдун жаратуучусу ким? Казак киносунун алтын фондусуна кирген кыз жээк тасмасынын премьерасы 1972 жылдын 18 май күнү болгон. Кыз жээк тасмасынын костюмдары көпчүлүктүн суктануусуна татыганы менен ошол учурда костюмдарды жараткан сүрөтчү Гүлфайрус Исмаилова тарыхка жана этнографияга туура келбейт деген катуу сындарга кабылган деп Казак айымдар баракчасына жазып чыкты. Гүлфайрус Исмаилова башында тасмага костюм боюнча сүрөтчү катары чакырылып, кийин сүрөтчү коюучу катарында эмгектенген. Андан сырткары тасмада кыз жээктин апасынын ролун дагы жараткан. Ошентип камзол музейде болуш керек дегендер бир тарап, камзол Баяндын колуна туура эле түштү дегендер бир тарап, кыз жээктин башка камзолдору кайда дегендер жана түрдүү пикир талаш күчөп турган учурда казак тигүүчүлөрү тез арада камзолдун көчүрмөсүн тигип, аны кыз узатта кийген сүрөттөр интернетке чыга баштады. Бул окуя боюнча сиздин пикир кандай? Комментарийге өз оюңузду жаза кетиңиз.